Исмаил кант кызылчасын кабыл алуучу жайга биринчи түшүмүн жүктөп келди. Буга чейин жүгөрү айдап келген дыйкан коңшуларынын кеңешин угуп, быйыл 3,5 гектарга кант кызылча өстүргөн. Бул түшүмгө өткөнү Исмаилди өкүндүргөн жок. Доход лучше, чем кукуруза. Кант кызылчадан жакшы киреше алса болот экен. 3,5 гектардын 2 гектарынан 120 тонна түшүм алам деп күтүп жатам. Калган 1,5 гектарым начар, 60 тонна берсе болду. Быйыл суудан маселе болгон жок. Кандай ойлосок ошондой түшүм алабыз. Ушул күндөрү кабыл алуучу түйүндөргө кант кызылча жүктөп каттаган унаалар көп. Аба ырайы ачык болуп, дыйкандар түшүмдү жапырт жыйноого киришкен. Кызылча кабыл алуучу пункттар ушул айдын башынан баштап иштей баштаган. Мисалы үчүн бул кант шаарында жайгашкан пункт эртең мененки 8ден баштап кечки 8ге чейин иштеп, бир күндө 150дөн 170ге чейинки жүк ташуучу унаа жүктөп келген кызылчаларды түшүрүп калууда. Ал эми топтолгон кызылчалар вагон аркылуу заводдорго жөнөтүлүп жатат. Быйыл дыйкандар мол түшүм алууда. Былтыр 1 гектарына 50 тоннага чейин түшүм алса, быйыл ал көрсөткүч 60 тоннага чейин жеткен. Кант кызылчасын кабыл алуу эки келишимдин негизинде жүрүп жатат. Оруп жыюуда каражатка муктаж дыйкандар акчалай дагы эсептешсе болот. У нас в этом году существует, не только в этом году, постоянно 2 договора. Бизде 2 келишим бар. Мүмкүнчүлүгү барлар кант кызылчанын 1 тоннасын 78 килограмм шекерге айырбаштаса болот. Минтип бардык түшүмүн соодалай алат. Азыр баары кымбат, күйүүчү май, тетиктердин баасы өстү. Эгерде оруп жыюуга акчасы жетпей жатса, 1 тонна кызылчанын 70%-на 74 килограммдан шекер алып, калганын тоннасын 6200 сомдон сатып, акчасы колуна тиет. Дыйкандар түшүмдү жыйноого жетерлик каражат алып кетип жатат. Быйыл айыл чарбасы үчүн аба ырайы жакшы болду. Мындан тышкары мамлекет бөлгөн каражатка сапаттуу үрөн сатып алынып, дыйкандарга таратылган. Жыйынтыгында түшүм мол болуп отурат. Учурда кылкандуу дан эгиндери 99%, жүгөрү 50% жана картошканын 70%дан ашыгы жыйналып бүттү. Күздү ортолой пахта, жашылча жемиштин кеч бышкандарын жыйноо жумуштары жүрүп жатат. Быйыл ушу жалпы буудайдын дүң жыйымы 633 мың тонна болду. 200 мың тоннага жакын жетпейт. Аны сырттан эми жылда сатып келинет. 2024-25 жылы биз ушу шекерге болгон, кум шекерге болгон, унга болгон керектөөнү өзүбүздүн ата мекендик дыйкандар продукция менен камсылууга бизде божомол бар. 2022 жылы бюджеттен айыл чарба тармагын колдоого 26 миллиард сом каралган. Бөлүнгөн каражатка минералдык жер семирткичтер, сапаттуу үрөн алынган. Ирригация тармагын оңдоого дагы ири каражат күч жумшалган. Жыйынтыгында айыл чарба продукцияларынын түшүмдүүлүгү артты. Уланбек Тиканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.